Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Бишкек шаарындагы Ала Тоо 2 конушунда жайгашкан номер 82 мектептин абалы өтө начар экенин айткан көрүүчүлөрүбүз төмөнкү видеолорду жиберишкен. Алар мектептин салынганына аз гана убакыт болсо дагы билим алууга мүмкүн болбогондой авариялык абалга келгенин айтышат. Эки кирпич. Ой, Кудай сактасын. Ким жөнөттү болгондан кийин. Мына наркы комнат көрүнүп турат да, мына ортосунан ачылган жерден. Бул башта астылуу эле турат өйдөгөчү. Астынан көтөргөн эчтеке жок. Наркы комнат көрүнүп турат столовой. Коридордон дуалды көтөрүп турган эчтеке жок. Тиягы деле көрүнүп турат. Бүгүн эртең 2 күн окуса 8-inde жооп берет да, ошондон кийин бүттү болду. Балдарды жөнөтпөй эле коюш керек. Ак Босого конушунун Чүй көчөсүнүн жашоочулары берүүбүзгө кайрылып төмөнкү видеону жиберишкен. Алар жолдун начар абалына нааразы. Монтип бүт эметип калган. Суу көчөнүн баары суу кетпейт, каяка кетет суу. Эшиктин алдылары мына чыла баткак. Былтыр канализация өткөсөбүз деп касышкан, ошо менен жатат. Машиненин асты тиеп өтө албайбыз. Бизди ким угат? Бишкек шаарындагы Кара Жыгач конушундагы Ысык көл жана Сары Өзөн көчөлөрүнүн кесилишинде бир нече айдан бери таштандылар алынбай келет. Бул маалымат менен жергиликтүү жашоочу бөлүшкөн. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун суранат. Ушундай эле маселе менен Жети Өгүз районунун Дархан айылынын жашоочулары кайрылышкан. Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Жыгач Коргон айылынын тургунунун кайрылуусуна назарыңыздарды бурабыз. Биз азыр Жыгач Коргон айылынын Когар дарыясынын жээгинде турабыз. Когар дарыясы жылда суу киргенде Жыгач Коргон айылына жакындап келе жатат. Эски адамдардын айтуусу боюнча башта ушу объединяющий каналдан сайдын жээги 150-200 метр нар жакта болчу дейт. Футболный площадка бар эле дейт. Мына акыркы бир 10 жылдан бери эле суу жеп, Когар дарыя суу жеп, жары көчүп, Жыгач Коргон айылына жана ошондой эле объединяющий каналына коркунуч жаралып атат. Бул маселе боюнча МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, дамбанын башчылары Сапарбаев Ормон деген билет. Бирок
hech qanday çara görülmey жатат. Акча жок. Жетишпейт дейт. Бирок бул бойдон бара бере турган болсо, 1 жыл 2 жылдын ичинде мынау Сулайманова көчөсүнүн элине ошондой эле абид 2000 гектарга жакын жер сугарган Абиднеши каналы түшүп кете турган болсо, анда чоң апат, катастрофа болот. Şu жагын бир эске алып, тез аранын ичинде чара көрүлбөсө, акыбал жаман болот. Каракол шаарындагы Ак Тилек базарынын абалына кейген көрүүчүбүз төмөнкү видеону жиберген. Ал тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Бул Каракол шаарынын Ак Тилек деген базарынын ичиндеги мусорный свалка. Бул свалкага көптөн бери же мэрияда эмес, санэпидемстанцияда эмес эч ким көңүл бурбайт. Ушинтип эле жатат свалка болуп. Бuyakta элдер кийим сатып алышат. Ар жакта продуктовый рынок бар. Бул туалетте. Бул кышында еще сасыбайт. Жайында өлгүдөй сасып, эмне деген уулуу заттар бөлүнүп, анан кийин өрттөшөт. Ошону өрттөгөндө уулуу заттар бөлүнүп, ден соолукка зыян алып келет. Анан өлгөн малды да буяка ыргытышат. Бул Каракол шаарынын центри, центральный базар. Бир дагы государственный инстанция буяка көңүл бурбайт. Мына ушундай. Каракол шаары Ак Тилек деген базары. Эч ким көңүл бурбайт. Сасып эле жатат. Талас шаарынын жашоочулары жолдун абалына нааразы. Алар уна айдоого тоскоолдук жаралып жатканын айтышат. Мына Талас шаары жол салып бүткөндөн кийин канализация казган. Жаштар көңгөн эмес, мына жамырда эми машина батып кетти жергечи. Кирип кетти. Пробка создавать этип атырбыз. Заодно машина өлүп атат, мынакей. Өлүп атат бияктан. Ушундай бизде Таласта жол салабыз. Анан эптейбиз, анан машина тыгылат. Ушундай да. Лимитти берүүнү кайрылып коеюн деп чечтик да ошо. Сокулук районунун Фрунзе айыл өкмөтүнүн жашоочусу алардын аймагында таза суу маселеси өтө курч экенин айтат. Ошондой эле ал таза суу үчүн акы төлөшөрүн кошумчалады. Сиздерге айталы дегенбиз. Биз Сокулук районунун Фрунзе айыл өкмөтүнө караштуу Канизавод айылында турабыз. Бизде таза суу маселеси өтө курч. Ылай, кир, мына өзүңүздөр көргөндөй мына колонканы ачалы. Таза суу деп акча төлөйбүз. Таза суу чыгыныш болот. Мына бир чака суу алсак, ичинде киргиз. Бул кандай билбейбиз. Мына бир чака суу алдык. Сууну токтотолу. Таза чыккан сыяктуу болот, бирок мына сууну токтоттук. Мына чаканы карап туруңуздар. Чаканын ичинде түбүндө кирин көрүңүздөр. Дайгылалы асыралып жерге коелу. Мына чаканын ичине тунгандан кийин де кирин көрүңүздөр. Бир чака суу алсак, ичинде бир калп айтпайм бир тамак ичкен чоң кашык менен бир 2 кашыктай кум калат. Мына көрсөңүздөр, мына түйүнө тунуп атат. Азыр кайра сууну төгөлү. Төгүп атабыз сууну. Төктүк. Төгүп атабыз. Мына көрдүңүздөр. Bunu bilmem kayakka var açık gerek. Токмок шаарынын Карабой айылынын жашоочусу дагы дал ушундай маселе менен кайрылган. Саламатсыңар, урматтуу кыргыз эли. Мен силерге бүгүн Токмоктун ушул чет жагында жайгашкан Карабой айылынын
суусунун кир чыккандыгын көргөзөйүн дедим эле. Бул жакта мына чаканын ичинде өзүңөр көргөндөй эч нерсе жок. Анан азыр суунун кирин көргүлө. Бул суунун ичинде мондай кирлер, мусорлар, курттар бар. Анан ушул сууну айылдагылар ичишет, кичинекей балдар, чоң кишилер. Кезекте видеону берүүбүзгө көрүүчүбүз жиберген. Ал Ош облусуна караштуу Ноокат районунда жайгашкан май куюучу жайдын аталышы ката жазылганын жана мындай учурлар көп кездешерин айтат. Запрывка дейби, эмне дейт? А как запрывка? Запрывка деп турат. Авто, газ, запрывка, газ баллону. Бир таман жеп коюптур да. 17 жаштагы сыймык майыптар үчүн жаңы араба алууга муктаж болгондуктан кайрымдуу адамдардан жардам сурайт. Ата-энесинин алып берүүгө шарты жок. Кимди ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери 0700 03 30 80. Кайталайбыз 0700 03 30 80. Саламатсыздарбы, мынакей биздин сыймык 17 жашта. Кудай буйрса 2 күндөн кийин 17 жашка чыгат. Биздин сыймыктын буту баспаганына байланыштуу коляска керек болуп атат. Кайрымдуу элдерге ошо коляска сурап кайрылып атабыз. Себеби биздин коляскабыз момундай эски, илгери бирөөдөн калган, бул дагы бир жактан келген коляска. Буга отура албай дагы атат, асты өтүп катуу болуп. Анан эскирип дагы калыптыр. Үчүнчүдөн сыймык уже буга батпай, баягы чоңойгонуна байланыштуу бул коляскага батпай калды. Мына бияктарын караңыздар, мынтип жоолуктар менен таңып отургузуп коюп атабыз. Астында дагы эмеси өтүп кетип атат. Астына кечке бул коляскага отурганына байланыштуу өзүнө удобный болбой атат. Талып жамбаштары ооруп кетет экен. Ошон үчүн биз кайрымдуу элдерден сыймыкка ушундай коляска алып берсекпи деп кайрылып атканбыз. Эсти кайдыгер карабаган кайрымдуулук кылам деген адамдар болсо, бизге сыймыкка ушундай коляска керек. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.